Kızıl юбка. Çıгарmаны жазган Tetsuo Miura. Кыргызчага которгон Кубантай Эрназаров. Үн коштоп аудиолоштурган, окуган Эрнес Кыяз. Ресаку карындашы Хиде анын чакыруусуна олуттуу карап, ошол замат Наориге жетип келет деп эч ойлогон эмес. Ал болгону те кулак угуп көз көрбөгөн айылдагы Оорукчан апасын карап, айылда калган бойго жеткен карындашынын жүрөгүнө үмүттүн шамын жандырып коеюн деп гана жазган эле. Бир күнү бошоп калсаң, айылдагы түйшүктөн бир аз эс алып, мен жака шаарга келип жүрүп кетсең да болот эле, деп жазган катта. Муну окуса өмүрүндө жакшы күндү көрбөй жашап жаткан курган карындашы аз да болсо кайраттанып калат деп ойлогон. Бирок карындашынан ошол замат каттын жообу келди. Ал катында апасы ага бир түнгө гана уруксат бергенин, мына ишембиде эрте мененки поезд менен жөнөп жатканын жазыптыр. Бул Ресаку үчүн өтө күтүлбөгөн иш болду. Чакырганын чакырып алып, эми өзүнүн чыйпыйы чыгып карбаластап калды. Албетте карындашынын келиши ага түйшүк жаратат деп карбаластаган жери жок дечи. Мунун эч кандай оорчулугу деле жок. Төшөктөн тура албай жаткан апасынын жанынан жыла албай карап жаткан карындашынын кокусунан келип калышы баары бир анда кандайдыр бир коркуу сезимин пайда кылып жатты. Ал ошентип туруп, анан үйдөн качып баса бербейби? Айтканынан кайтпаган анысы келгенин келип алып, анан мен айылга кетпейм деп иш бербейби? Мына ушул нерсе анын чак-чалекейге салып жатты. Чок, кой андай эмес деп ойлоду ал. Хиде андай кыздардан эмес. Апасынан жашырынып, жаман иштерге бара турган кыздардан эмес ал. Катты калем менен тайраңдатып жазыптыр. Туштай капкара иероглифтер көзгө урунду. Демек калемдин учун утур-утур шилекелеп жатып анан жазгандай. Катты окуп жатканда 18ге жаңы толгон карындашынын жүрөгү кантип согуп жатканы элестеп жатты. Катты дагы бир сыйрап окуп, анан жаны кадимкидей эргип кетти. Ресаку бөлмөнү жыйнаштыра баштады. Ишембиге чейин дагы 4 күн бар. Үй жыйнаганды кое турса деле болмок. Бирок эмнегедир бир орунда тура албады. Ал порттун жака белиндеги кеме оңдогон жайда плотник болуп иштеп, ошол иштеген жеринде эле жашап жүрдү. Жабдыктар сакталган сарайдын 2 кабатындагы чоңдугу 3 татами, тамтыгы чыккан чакан бөлмөнү байырлайт. Бөлмө кенедей тар болгон үчүн муну кылдат жыйнаштырып койбосо да болбойт эле. Ишембиге караган түнү Ресаку өзүнөн өзү түн бир окумда кокустан эле ойгонуп кетти. Бөлмө ичи капкараңгы. Ачык асмандагы күңүрт жылтылдаган жылдыздар пардасы жок терезеден көрүнүп турду. Хиде азыр чыкты үйдөн, деп ойлоду ал. Асмандагы күңүрт жылдыздарды карап туруп, эрте мененки поездге үлгүрүп калыш үчүн үйдөн түн ортосу чыгып тоо этектей кеткен жалгыз аяк жол менен станцияга түшүп келиши керек. Алардын айылы те алыскы, түн тоолордун арасында бийикте жайгашкан. Үйдүн артындагы эшикти ачсаң, чөптүн арасынан келип түшүп жаткан жарык караңгылыкка жүткүнүп, сенден баштап үй ичинен те төрүнө чейин узун көлөкөнү пайда кылат. Тоонун муздак абасы дароо алкымдан алат. Эрте менен эрте эшикке чыкканда муздак абадан ичиркенип, төшөктү мурдуна чейин оронуп алганы күнүнкүдөй эсинде. Бирок шаарда жатып алып карындашын ойлоп кыжаалат болуштун кереги да жок. Кыжаалат болгон күндө деле эмне? Апасынан агасына барып келген уруксат алган карындашы азыр кубануу менен поездге учуп күйүп келатат да. Таң атканга чейин али көп бар. Ал көзүн жумуп дагы бир кез сепетип алайын деди. Бирок ошол замат бир нерсе шыбырт тып дедиби же шарпылдай түштүбү, айтор кулагына бир үн угулгансыды. Көзүн ачып башын өйдө көтөрүп караса эчтеке көрүнбөйт. А үн токтоп калды. Жөн эле кулакка бир нерсе угулуп кетти окшойт, деп ойлоду ал. Жаздыкка башын коюп, көзүн жумду эле. Баягы үн дагы чыгып баштады. Тып. Көзүн ачпай кунт коюп угуп жата берди. Үн кайдан келип жатканы түшүнүксүз. Алыскы жактан сыбызгып чыгып кулагына жетип атты. Алыс жактан. Эмне бул өзү? Кудум мышык мискейдеги сүттү шарпылдатып ичип жаткандай. Шамал учуп келгенде булуңдагы деңиз угулгудай эле шуулдап баштайт.
Толкун кеме токтоочу жайда акырын аймалап өтөт. Деңизден келген толкундун шыбырты бирок тез-тезден согуу болчу. Ал көзүн ачты. Терезеден таңкы жылдыздуу асман көрүнүп турат. Ошол замат бул үн кайдан келип жатканын дароо түшүндү. Бул карындашынын басыгынан чыккан үн. Ал дал ушул учурда түнкү шүйдүрүм түшкөн, тоо этектей кеткен жалгыз аяк жолду басып, кеедасы менен тыпылдай чуркап ашыгып түшүп келатат. Муну өзү ойлоп алып, кайра өзү таң калып, өзү чочуп кетти. Ондогон ри аралыкта жайгашкан тоодо келаткан адамдын баскан үнү кантип эле ушул жерде азыркыдай болуп, так даана угулсун. Көзүн жума салсам үн дагы чыгып баштады. Теп, 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 теп. Ооба, бул карындашынын баскан үнү. Ошонун үнү. Ал көзүн жумган бойдон өзүнүн бул апендилигине жылмайып койду. Аны ушунчалык катуу сагынган окшойм. Ошого ушинтип кулакка ар нерсе угулуп атат деп ойлоду. Бир малда түн ортосунда бир нерсенин караны анын эшигин көздөй кирип келаткандай көрүндү эле, андан чочуп ойгонуп кетти. Демейде ал күн чыгып, анын нуру көзүнө түшө баштаганда ойгончу. Бүгүнкү анын адаттан тыш ойгонушу аны ого бетер таң калтырды. Адамдын баскан үнүн угуп жатып уктай алчудай эмес. Ошого ал ыргып турду да, кийинип сыртка чыкты. Кыларга иш деле жок. Ал кеме токтоочу жайды бойлоп, темир бетондон курулуш эмеректерин жасаган коңшу заводко жөнөдү. Бир топ узап барып, анан токтоп, "Тагы жакшы бүгүн күн ачык экен" деп болгоду. Деңиз мемиреп тынч. Ал эми горизонттогу асман кыйшайта салынган кылычтай болуп, муздак агарып турат. Хиде айылга кайтып барганда кышта кирип келгидей. Бир малда анын башына ушул ой кылт этти да, чыйрыгуудан ичиркенип кетти. Хиде отурган поезд Наоридеги станцияга 11:30 кирип келди. Ресаку муну Хидеден келген каттуу окууру менен дароо станцияга барып тактап келген. Бирок ал саат 12 болгону калса деле маалкып жүрө берди. Эмне жүрөсүң? Саат эмдигиче 11:30 болбодубу? Тур жөнө, карындашыңды тосуп алам деп жатпадың беле? Деп кожоюн эскертти. Ресаку колуна жемпирин алып, кеме оңдогон жайдан чыкты дагы бутуутуна тийбей чуркады. Түз эле станцияга жөнөсө, анчалык чуркаштын деле кереги жок. Ал поштага тийип, сактык китепчесинен бир аз акча дагы алып алышы керек. Бүгүн ишенбе эмеспи? Пошта түшкө чейин эле иштейт. Ошого эгерде Хидени тосуп алса, анда поштадан акча алганга үлгүрбөй калчудай. Ал поштага атып кирди да, жемпиринин чөнтөгүнө сактык китепчесин жана өздүк мөөрүн алып чыгып, контролердун алдындагы терезеге кое салды. Бирок мөөр тоголонуп барып, бетон полдун үстүнө түштү. Ал аны дароо жерден ала коюп, үйлөп терезеден сунуп жиберди. Контролер аял ага шектүү карап койду. Ал өпкөсүн баса албай интигип жатты. "Кечиресиз, өтө шашып келдим. Атыңыз ким?" "Итинаморе Ресаку. 21 жаштамын." Ал андан эч ким сурабаса деле жашын айтып жиберди да кайра, "Эмне эле ал менин атым сурап жатат? Ал китепчеде деле жазылып турбайбы?" деп ойлоду ичинен. Контролер китепчени карады да, кашын түйүп, мөөрдү өңүлүп карай баштады. Ал кыжаалаттана баштады. "Тагы эмне балени таап ала койду бул? Карындашым айылдан келат дележе. Ошого мен" деп жиберди. Муну айтыштын кереги деле жок экенин билип турса да. "Дагы жакшы хрусталь эмес десең?" Аял оз учунда жылмайып аны биртиктеди. Ал мөөр тууралуу айтып жатат деп түшүндү Ресаку. Эгер хрусталь болгондо жерге түшкөндө бырчаланып кетмек да. Ал жеңилдей дем алды да, жооп бериштин ордуна уялыңкы жылмайды. "Сизге окшогондорго хрусталь мөөр дегениң буйрубай калды го." "Иттен бекер", деди ал, белинен сүлгүнү сууруп чыгып, тердеген бетин аарчып жатып. Поштадан чыкты да, поштага кандай учуп күйүп чуркап келсе, дал ошентип учуп күйүп чуркап кетти. Хиде башын шылкыйта басып, поездден түшкөн жүргүнчүлөр менен бирге перронду аралай өтүп баратыптыр. Ресаку аны киосканын жанында туруп көрдү да, ал бекеттен чыгып баратканда анын артынан кууп жетти. "Эй, кандайсың?" деп ал анын артынан түрттү. Хиде коркуу менен токтой калып, күндөн көзүн жүлжүйтүп аны карап туруп калды.
Мына ушинтип келип да калдым, деди ал. Агасын көрүп сагынычтанбы, же кушалыктан уламбы айтор көзүнө жаш тегерене түштү. Ресако өмүрүндө бир да жолу тууганыбы же башка бирөөнүбү, кыскасы эч кимди мынтип тосуп алып көргөн эмес. Ошого мындайда эмне деп айтышы керек, эмне кылыш керек, ошого такыр эле баам парасаты акылы жетпей койду. Көзүн ымдап алып, анан эчтекеге шыгы жок, паам парасаты жок неме жөн гана рахмат, деди. Хиде чачы мурдагыдай эле өрүп алыптыр. Үстүнө кийгени кара күрмө, астына этеги тизеден келген болшум, колунда чоң таңгак түйүнчөк. Жүрө кеттик, деди Ресакуанын колундагы түйүнчөктү ала коюп. Түйүнчөк чакан көрүнгөнү менен, бирок сулкуйу аябай оор экен. Оор салмагынан улам түйүнү катуу чиешип, түйүнчөк таштай болуп калыптыр. Иттин өлүгүндөй эле бар го мунун. Ресаку бурулуп артында келаткан Хидеге суроолуу карап койду. Бир аз аркада калган Хиде тезинен чуркап келди да: "Каштан анан күрүч. Жарымын кожоюнуңа берип, жарымын өзүң аласың." "Күрүчтү эмне берет десең?" деп ойлоду ал. Апасы бечара кызым барып балам тамактан кыйналып калбасын дегени го байкуш. Бечара апам баарын ойлоп турат, деп жылмайып баратып эле бети өзүнөн өзү эле түшүнүксүз майыша түшкөнүн сезе коюп: "Кандай жүрөт апам? Жакшы элеби?" деп сурады. "Жакшы эле." Ресаку унчукпай башын жай ийкегиледи. Мурдатан эле ооруп жүргөн апасы бир аз түзүк болуп калгандай. Хидени да барсаң барып кел дегени ошондон улам болуш керек. Алар аянтчаны аралап өтүп, анан баягы өзү ойлоп койгондой кит кафесине киришти. Түштөнү маалы болгондуктан ичинде эл көп экен. Бактыга жараша тамак ичкендерден бирөө ордунан туруп жөнөп калды эле. Алар дароо бошогон жерге отура калышты. Тандай бер, эмне жейсиң?" деди ал Хиденин кулагына шуурап. Жемпирдин чөнтөгүн кыйыгынан карап, анан жемпирдин чөнтөгүн колу менен кармалап койду. "Акчадан маселе жок. Кыжалат болуштун кереги жок." Хиде дубалга чапталган кагазга жазылган тамактардын тизмегин бир карап коюп, уялыңкы түрдө акырын гана: "Боло берет. Сен эмне жесең мага деле ошо", деди. Шыпта куурулган сайрадан чыккан түтүн уюп калыптыр. "Боло берет болсо, анда сайра", деп ойлоду. Алар айылда балык дегенди жешчү эмес. Анда санда гана алып сатарлар балык сатып барып калышпаса. Ал дагы ышталган балык. Ошого балык дегенди айылдагылар билишчү эмес. Хиде деле бала болуп башына жүн чыкканы, туз кошуп курулган сайраны жеп көрбөсө керек. "Эки табак сайра, анан эки табак күрүч бул жака", деп кекештене кыйкырды кафенин ээси кухня жака карап. Эрте менен түн жарымда эле туруп алгангабы, бүгүн түштө анын курсагы өзүрө ачыптыр. Балык салынган мискейди алары менен Хидеге карап: иче кой", деп коюп, ага көңүл бөлбөй сайраны уруп алайын деди. Бирок Хиде тамагын анда мурун жеп бүтүптүр. "Жеп бүттүңбү?" деп сурады ал, тамак жеген таякчыларды столго коюп. Хиде үшүгөндөй чүрүшүп, ичиркенип алды. "Саардан бери эч нерсе жей элекмин." Мискейде сайранын башы менен жоон омуртка сөөгү калбаса, калганын ал тургай кылкан-пулкандан бери жеп салыптыр. "Таамдуу экен?" "Таамдуу эле болгону", Хиде кабагын тырыштырып, кекиртегин көрсөтүп койду. Ресаку буга муңайым жылмайды. "Кылканды жутуш кыйын болдубу?" "Ой, жок. Болгону тамагымда бир нерсе сайып атат. Тикенек сайылып калгандай." "Демек сөөк тыгылып калган", деп ойлоду Ресаку. Мындайда күрүчтөн бир тоголок чайнабай туруп, жутуп жибериш керек. Бирок Хиденин мискейинде эчтеке калбаптыр. Мына менин күрүчүмдү ал дагы бир чоң кашыкты бүкүлү жутуп жибер. Тез жутуп жибер." Ал өз мискейин ага сунду. Айылдагылар мындай учурда "Көз жашыңа кошуп жутуп жибер" деп коюшат. Кыязы өксөп боздоп ыйлап жаткан адам чайнай албайт да. Ошондон улам болуш керек. Хиде бир чоң кашык күрүчтү оозуна салып, көзүн чакчайтып туруп жутуп жиберди. Ресаку эки жагын каранып, аны жонуна ургулап койду. Тамакка тыгылган кылкан кекиртектен өткөндө мискейдеги күрүчтөн эчтеме калган жок. "Мен дагы биринчи шаарга келгенде ушинтип балыктын кылканынан далай жолу маскара болуп жүрдүм го", деди кафеден чыгып баратып, уялып калган карындашынын көңүлүн алыш үчүн. "Көңгүчөктү баары ушинтип иш көрсөтөт.
Antken menen bu şardıktaryň kaçtanda bizde je alışbayt. Tilderin tildirip. Çoň göçe menen alar deňiz jegine gelişdi. Bir wagtda tündegi gulagyna ugulgan ün emi artyndan ugula başlady. Tip, 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 tip. Şart burulup garay salsa, al ün garyndaşy baskan saýyn çygyp jatypdyr. Garyndaşy butuna tamany jelegen, eski kedasyny giyip, agasyny erçip, asfalt menen tıpılday basyp geletgan. "Oşo aýtam da," dep al özünçe güwürendi. "Emne?" "Eşteke, jön ele." Alar Resakunun jaşagan jerine gelişkende hide üy kojoýundary menen çoň enede salamdaşyp, al jaý suraşyp, özüni alarga tanyşdyrdy. Resaku çetde munun baryny taňgalyw menen kalpyp garap durdy. Öýde birinçi bul jerge gelgende tüşnüksiz birdemkelerde günk-münk etip, anan bolgonu kojoýunga Japondordyň gadasy boýunça golun aldyga sunup, iýilip tajym kılgan. "Harasaň, özünçele çoňoýup galganymyň. Çoň önemdey bolup," dep oýlady al içine. Genede üy içinde suga bışyrylgan kaştandy sugunup jatyp, hide akyryn gana bırs gülüp goýdy. "Ende gülesiň," dedi Resaku buga taňgala. "Eşteke, jön ele," dep baya göçöde bulaga kanday jogap berse, al da buga uşindiп jogap berdi. "Kişinin janynda tamak içip oturganda gantyp uşindiп gülsün," dedi buga biraz açulana. Hide kaştandan kurtu bar bölügün terezeden ar gözдөй tükürüp salıp, "Men seni çoň ele kişi bolup kalgandyr desem," dedi Resakuga garabay turup. "Anan?" Resaku özünün buga kızaryp baratganyn baýkady. Anyň gözünçe Hidenin nurdana düşkenin baýkay salyp, buga özünçe biraz taň galdy. Resaku emnegedir bir nesege uyala düşüp, birok aga ança many berbedi. "Giyin şaharda jaşap kalsaň sen dagy çoň ele aýal bolup kalasyň," dedi da başyn götürböý tamagyn tiktep kaştandan jep jatdy. Başyn götürböýde garasa Hide terezenin tüýünde deňizde oýlu garap durupdyr. Betini nur öçüp, azır ele urtundagy jylmaýy jogolup, elesi suz tartyp durupdyr. Resaku anyň munday suz gebetesini garap alyp, jüregi syzdap başlady. "Emne boldy? Kaştandan boldy, jebeýsiňbi?" "Jok, jedim boldy." Hide gözün oýlu jüljüýtüp, deňizde garagan galywynda. Biraz durup "Şaharda deseň," dedi güýrenip. Resaku anyň göňülündegi jarasyna tip alganyny daroo düşündi. Maňdaýyna ömür boyu te gulak bolup, göz görbegen aýylda jaşoo jazylyp kalgan, boýga jetken kızga 3 ýyl şaharda jaşap kalsaň dep aýtuw kanday gana оор tiýet deýsiň. İçer susu az kalgan apamdy garap, oşol aýylda ömür boyu kalıp ket dep aýtsa, anda da bolboýt elede. "Eştek emes, kapa bolba. Jakynda sen de şaharga basa beresiň. Biraz çyda." Al uşintip garyndaşynyň jon gana göňülini alyp goýoýun dedi. Birok buga Hide gyzaňdap ketet dep oýlagan emes. Hide gütüsüz jerden tutalanyp ketdi. "Apaň ölet jakynda. Oşoga biraz tura tur degen jatasyňby?" Resaku demin içine basyp, uňçukpay oturup kaldy. Alar köpkö uňçukpay oturuşdy. Geçke jakyn Resaku Hideni jeke alyp bardy. "Biraz göňülün açyp alsyn," dedi. Birok bargan jeri ançalyk jakşy jer emes eken. Tündük buluňdan suwuk jeri. Birok bul esalyw Hidenin manaýyn bolup görbegendey götürdi. Deňizdin özü aga tiri ukmuş koz göründü. Kumdu jekden deňiz ülülünün gawukçalaryny toptop, kuwalaşkan tolkundar menen oýnap, nymdy toprakka hierogliflerdi, süretlerdi tartyp, bir söz menen aýtkanda jaş baladay jyrga oýnady. Şahardyn 5 ýaşar balasy elementy oýnap çynda. Oýnap jatgan Hideni görüp, Resakunun jany jaýaldy. Birok oşol ele uçurda any garap durup, aga uşunçalyk bor orup aýap ketdi. "Haldyda dagy köp işleşim gerek," dep oýlady al. Tytynyp işlep, anan şaharga Hideni dagy, apamdy da galyp basa berişim gerek. Oşol günü geçinde al Hideni monçaga alyp bardy. Aýylda 2 aýda bir jolu boçkaga düşüp, ıssyk suga çaýkanyp alsaň bolat. A bul jerde tez-tezden baryp turuş gerek. 1 saat dele çygam degen Hidenin girip ketkende 1,5 saat boldu. Ahyrynda geçirim suraganday türmenen monçadan çıga geldi. Any görüp Resaku gözün çakçaytyp garap kaldy. Aldynda başga ele kız garap turat. Juğungandan keyin çaçy taptaza bola düşkön göbü, je ıssyk monçada beti albyra düşkön göbü. Hide takyr ele başga kız bolup kaldyr.
Суп-сулуу кыз болуп калыпсың го, туура айтамбы? Хиде жайдары жылмайып, ага тилин көргөзүп койду. Илеби да өзүнчө башкача. Чуунуп атам такыр эле кир кетпейт. Ана сага тамаша. Алардын айылында мунун ордуна ана сага шерменде деп коюшат. Ана сага тамаша. Бул тааныш сөз Ресакуга өзү туулган айылынын кечтерин эске салды. Кепедей бөлмөгө кайтып келишкенден кийин Ресаку унчукпастан өзүнүн жалгыз матрасын жерге төшөп, төшөк сала баштады. Өзүңө жаздык алып аласыңбы? Деп карындашынан сурады. Хиде жерде жалгыз жаздык жатканын көрүп унчукпай туруп калды да: "Өзүң жаздыгы жок кантип жатасың анда?" деп сурады. Ал күлүп: Мейли ичидеги. Чыныгы жаздык сенде болсун. Айылдан ала келгем. Ичине тарунун уруктары тыгылып жасалган." Чынында үйдүн кыракы кожойкеси муну алдын ала байкап: "Силерге дагы жуурган төшөк берейинби?" деп бекеринен сураган эмес экен. Анда Ресаку кыжыктанып болбой койгон. "Эмне кереги бар? Экөөбүз бир төшөк эле батабыз. Анын үстүнө карындашынын келгенин аларга жүк кылбай эле коеюн" деген. "Бир төшөк эле болот бизге. Айылда экөөбүз бир төшөк эле кучакташып жатып алчу элек го. Кичинекей кезде кандай болсок, азыр деле ошол да" деп ойлоду ичинен. Бирок ошол кечте ал карындашынын үлбүрөгөн, жука ич көйнөкчөн турганын көрүп, көзүн дароо башка жака буруп кетти. Карындашы билинбей эле бойго жетип калган тура. Көкүрөгү тирсип, ич көйнөккө батпай тирелет. Жан баштары да чыгып калыптыр. Муну көрүп Ресаку өзүн таза ыңгайсыз сезе баштады. Карындашынын жанынан боюн ала качып, денем тийип кетпесин деп, өзүн аярлай жата кетти. Бир убакта: "Кулап кетпейсиңби?" деп Хидеден күлүп сурады. "Жок, а сенчи?" Жок, кыжалат болбо." Хиденин таза жуулган денесинен кандайдыр бир жагымдуу жыт мурунду өрдөп чыгып жатты. Бир убакта денеси анын денесине байкоосунан тийип кетти эле, ал анын денеси ушунчалык жумшак, ушунчалык назик экендигин сезди. "Мындай эле карап жатайынчы" деп ал өзүнчө күйрөнүп алды да Хидеге артын салып тескери карап жатып алды. Эми жаны бир аз жаяла түштү. "Качан үйлөнөйүн дейсиң анан?" деди күлүмсүрөп тамашага салгандай сурап калды бир маалда Хиде. Анын бул тамашага салгандай суроосуна Ресаку жооп бергиси келген жок. "Буйрган күнү үйлөнөбүз да." "Качан буйрган күнү?" "Билбейм. Жакында эмес албетте. Мен азыр да окуучумун. Ошого муну ойлоно элекмин." Хиде буга унчукпай калды. Ага жөн жерден эле унчукпай калган жок. Ал агасына ичин эңшерип жаткан бир нерсени ачыкка чыгарып айта албай ичинен сыздап турду. "Сага да тынбай жуучулар келип, жаныңды койбой жаткандыр" деп айта салды да, оозунан дагы ыңгайсыз суроо чыгып кеткенин дароо байкады. Хиде унчукпастан жатты да бир маалда: "Жалаң эле жашы 40тан ашкан эркектерге жуучу түшүп келип жатышат" деди жай гана. Бул сөздү угуп, эми агасы унчукпай калды. Башка эмнени сурайт эле? Өз айылындагы болуп жаткан нерселер ага айтпаса деле түшүнүктүү. Жаштардын баары бала дебей, кыз дебей баары эле айылда кыйраткан жумуш жок. Акча жоктун айынан бүт эле шаарга иш издеп кетип калышса, анан ал жакта 40тан ашкан эркектер аял издебесе, анан ким издемек эле? Жашы 40тан ашып 50гө таяп калган эркектер айылда деген толтура. Алар жалаң баягыдай өз тирлигин кыйратып кылбаган немелер. Баардык айыл кыштактарда ушундай азыр. Айыл тургандары бүт эле айылды таштап, көр тирликтин айынан чоң-чоң шаарларга иш издеп баса беришти. Мисалы ал өзү деле шаарга баса берип, бул жака көнүп алды. Эми айылга байласа да турбайт. Мисалы анын айылда агасы калып, бир күнү ал кокусунан өлүп калып, анан туугандары: "Болду эми, сен айылда агаңдын ордун басып кал" дешкен күндө деле калмак эмес. Эми айылда муну ким алат десең? Буларды ойлоп деми кысылып чыкты. "Андан көрө эртең шаарга түшөлү" сөздү башка жака бурду. "Сага бир нерсе сатып берейин. Эмне каалайсың?" "Бир аз эле кийим алып берсең болот" деди Хиде акырын аярлай. Бечара карындашынын ушундай карапайым, жупуну адам экенин билип, Ресаку ага жүрөгү жибип кетти. "Кимоно?" "Жок, европалыктар кийген юбка бар дешет го. Этеги тизеден бир аз өйдө. Ошодон эле бирөөнү алып берсең болот."
Ресаку карындашы тизеден өйдө шымчаң келгенин эстеди. Юбка сатып берем. Этеги кыскабы? Деп толкундандыбы же кубанычтан апкары түштүбү Айтору ушинтип сурады. Кандай түстөгүсү жагат сага? Кытай шамынын түсүндөй? Деп карындашы дароо жооп бере салды. Макул. Демек сага кызыл юбка сатып беришим керек экен. Хиде буга ишенбегендей унчукпай бир топко аны карап жатты да, анан башын буруп, агасынын бир тууган жыттанган, жагымдуу тер жыттанган желкесинен жыттап жаткан бойдон уйкуга кетти. Бир жолу Хиде кеткенине 10 күндөй болуп калганда, Ресакудан кабар алганы коңшу айылда жашаган тууганы Иего абышка келип калды. Ал күнү ал кемелер токтогон жайдан алысыраак, ээн жерде кургак чөптүн үстүнө шалчаны жайып алып, жылмалап, сүрүп жууп жаткан. Алыстан эрбеңдеп басып келаткан Иего абышканы көргөндө, эмнегедир чайыттай ачык күн заматта бүркөлүп бозоро түшкөнсүдү. Иего аба, деп шыбыранып алып, оорунан атып турду. Абышка жакындап келгенде, келиңиз Иего аба, деп алдынан утурлай чыкты. Жүр, кеттик, деди Иего абышка саламын алиге албастан. Кайда? Айылгада. Эмнеге? Хиде өлдү, деп түшүндүрдү абышка. Ресаку аны көзү топтоголок болуп эле карап туруп калды. Үйдүн артындагы каштанга асынып алыптыр, деп кошумчалады сөзүн. Ресаку бир нерсе деп сурайын деди эле, тамагына бир нерсе тыгылып калгансып, эч үн ката албады. Үстүнө сен сатып берген кызыл юбкасын кийип, мойнуна кабыкчаларды тизип өзү жасап алган шуруну тагынган бойдон кете бериптир. Ресаку башын чайкай, жалбырактай дирилдеп кетти. Жок. Мындай эмес, жок. Ошондой эле, деп тактап айтты Иего абышка. Ресакунун калтыраганы токтоп, абышканын алдында алдастап туруп калды. Хиденин чөнтөгүнөн сен жазган катты таап чыгышыптыр. Абышка ычкырынын чөнтөгүнөн бүктөлгөн катты сууруп чыгып, ага сунду. Ресаку катты ачып караса, анда кызыл сыя ручка менен бир нече саптар чиймеленип жазылыптыр. Колу калтырап, башына эчтеке кирбей катып, кагазды сокур адамдай көзүнө жакын кармап окуп кирди. Катта мындай жазылыптыр. Арманды өткөн жан болдум, алышып ойноор теңим жок. Капаста калган куш болдум, көкөктө жалгыз кыз болдум. Курган жаным мыш болдум, жарганат деген куш болдум. Арманын айтып муңайбай, алсырап жерде тура албай. Жазылып шору маңдайга, жаш кыздар мендей саргайба. Калемдей кара кашымай, кундуздай кара чачымай. Шурудай жерге чачылып, куураган менин бактымай. Айданып издеп азыгың, ач карын булбул жемди ойлойт. Жалгыздап жүргөн мен байкуш, армандан башка нен ойлойт. Түшүндө көргөн жарды ойлойт. Алышып бирге ойногон асыл кеш агам сени ойлойт. Жалгыздап жүрүп жаш башым, айтчы эмне мынча кор болот. Күнгөйдүн күнү баткан жок, теңимден мага айткан жок. Тескейдин күнү баткан жок, тең туштан мага айткан жок. Эми Ресаку заманасы курулуп чалды карап турду. Абышка катты анын колунан алып, ычкырынын чөнтөгүнө кайра салды. Сени ушу мен эле жеп алдым окшойт, деп шууранды да, алдында турган чалды шап жакадан алып жулкулдатып кирди. Айтыңызчы, Иего аба, анын түбүнө ушу мен эле жеттим окшойт. Айтыңызчы. Былжырай бербечи, эй, деди чала акырын гана. Сен ага кызыл юбка сатып берипсиң, ал аны кийип, анан асынып алыптыр. Болгон эле ошол. Ресакунун тизеси калчылдап басканга жарабады. Бирок абышка, бол кеттик деп шаштырып туруп алганынан башын шылкыйтып, артынан ээрчип жөнөдү. Бир маалда анын артынан баягы белгисиз таанышуун кулагына угулуп баштады дагы. Тып. Токтой салып артын караса эч ким жок. Жаны көккөйүп ак эле чымчык болуп учуп кеткен Хиденин баскан үнү эми кайдан угулсун? Шамал согуп, толкун пайда кылып,
жаңы эле төрөлгөн жаш толкундар тыпылдай чуркап, жээкти көздөй шашып баратышкан экен. Эми Хидени эч качан көрбөйт. Эч качан. Жашоонун боёгу да, кызыгы да өштү эми. Толук өштү. Кеме токточу жайдан ыраак жерде деңиз гана бозоруп карап турат. Ал анын үйүнө жаңы келген күнү терезеден муңайым карап турган Хиденин бозоргон элеси. Күнгөйдүн күнү баткан жок. Теңимден мага айткан жок. Тескейдин күнү баткан жок. Тең туштан мага айткан жок. Аңгеменин аягы. Чыгарманы жазган Тецуо Миура. Кыргызчага которгон Кубантай Эрназаров. Үн коштоп аудиолоштурган, окуган Эрнис Кыяз.